Шавкат Миромановичтин атасы Кургак Учук ооруканасында башкы врач болуп жүрүп, апасы да ошол жерде иштеп жүрүп, апасы Кургак Учукка илдетине чалдыгып, жаш кезинен каза болот. Жаш кезинен каза болгондон кийин Шавкат Мироманович да кошуна кыргыз эне, ага ушунчалык мээримин төгүп, курсагын тойгузуп, жуундуруп, өзүнүн баласындай кылып, ага аябай жакшы тарбия берген да. Ошо кошуна кыргыз эненин жасаган мамилеси азыркы президент болуп турганда да кадимгидей билинет. Ошол өзүнүн ушунчалык мээримин төккөн кошуна кыргыз эне каза болгондо, ал өкмөттүн жетекчиси болуп турат Өзбекстандан. Мына ошонун тажасында акыр аягына чейин барып топурак салып, ошол жерде тургандыгы эле көп нерсени билдирет. Президент болуп келери менен Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиледе жылуу кызматташуу башталды. Ал ошол эле учурда кыргыздарга, Өзбекстандагы кыргыздарга, бул жактагы кыргыздарга дагы жакшы өзүнүн аракети менен кыргыздарга мамилесин көргөздү. Мисалы үчүн, өзү чоңойгон, өзү ошол аймакта өскөн Манас айылын, кыргыздар жашаган Манас айылын 48 күндүн ичинде жаркыратып, жаңы бир айылга айландырып койду. Курулуштары, жолдору, светтерин бүт бардыгын анан Өзбекстанга мына Манас айылындай ошол айылдардын баарын жаңыртабыз деп аларга үлгү катары көргөздү. Бул жерде жана Манас деген аталыштагы айылга Манаска өзгөчө мамилеси көрүндү. Кийин мына Ыдырыс Айтбаев биздин акыныбыз. Ошол Мырзаев жөнүндө мактап, Мырзаевди жакшынакай кылып туруп келгенде аябай жакшы өзүнүн ырын ырдагандыгы үчүн ага 2 бөлмөлүү үй берди. Илгери өзүбүз билебиз го, кыргыздардын акындары ырдаганда колунда балдар дайыма жорго мингизип, үстүнө чапан жаап, жакшы мамиле кылган. Ошол сыяктуу ошол салт менен Ыдырыс Айтбаевка алдына аргымак мингизбесе дагы жаңы үлгүдөгү Өзбекстандан чыккан жаңы автоунаа мингизди. Азыркы заманда 2 бөлмө үй берди. Мына ушундан ал кыргыздын салтын ушунчалык жакшы карманганын, ошого аны дагы эле бүгүнкү күндө тутунганын билебиз. Андан кийин мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болуп калды. 90 жылдыгынын алдында ошол Өзбекстанда Чыңгыз Айтматовдун мааракесин өзгөчө белгиледи. Ташкенттин ошо Борбордук бөлүгүндөгү эки тараптуу чоң бир жолго Чыңгыз Айтматовдун ысмын берип, андан кийин ал жерге анын ошо бюстун айкелин орноттуруп, өзгөчө мамиле кылып, 90 жылдыкты ачыгын айтыш керек, Кыргызстандагыдан да жакшы өткөрүп берди. Мына ушундан эле көрөбүз кыргыздарга жасаган өзгөчө бир мамилесин. Анан ачык эле айтыш керек, өткөндө чек ара маселесинде ар кандай бир оош кыйыш, бизде дагы ар кандай пикир айткандар болду, бирок эгерде Ислам Каримовдун учурунда ошол чек ара маселесин чечүүдө чек ара комиссиясында иштегендер айтат, кичинекей жерге дагы эч кандай ал жактан уруксат болгон эмес дейт. Ал эми ошол Шавкат Миромановичтин учурунда ошол чек ара маселесин чечүүгө катышкан комиссиянын мүчөлөрү айтып атат, таң калдык дейт. Мурда чечилбеген маселелердин көпчүлүгү биз сурагандай чечилди дейт. Анда эске алышыбыз керек. Ошон үчүн ошол Өзбекстандын азыркы ушул президенти Шавкат Миромановичтин кыргыздарга жасаган мамилесин буюрса мындан ары дагы кыргыз жетекчилиги, кыргыз эли жакшынакай баалап, кызматташуубузду андан ары өнүктүрүүгө бир чоң бир мындай бир эшик ачылды десек болот да. Мен өзүм ошол кыргыз-өзбек тарыхый байланышы боюнча илимий эмгегими, кандидаттык диссертациямды дагы ошого темада жактаганмын. Өзүмдүн илимий жетекчим Өзбекстандагы эң белгилүү окумуштуу профессор Раматылык Хамидзеевич болгон. Ошол архивге ээрчитип келип, кыргыздар бизди байыртадан бери отурукташкан өзбектерди дайыма душмандардан коргоодо, кыйынчылык учурларда дайыма кыргыздар бекем туруп,
мына ошол тарыхтагы өзгөчө учурларды биз эч унутпайбыз. Ошол тарыхты биз элге жеткиришибиз керек. Ошону жакшылап илимий диссертация кылып жазып, ушул эки элдин достугунда даңазалашыбыз керек деген мына өзүнүн кеңештери менен Өзбекстандын архивинде иштеп, Өзбекстандын архивинде кыргыз өзбек мамилелерине тиешелүү кыпындай болгон архивдик документтерди чогултуп отуруп, анан өзүмдүн кандидаттык диссертациямды ошондо жактагам. Ошондо мазары дагы бир, ичкен суусу дагы бир, дили дагы бир, маданияты дагы окшош. Бул эки элдин тарыхый байланышын биз ар дайым айтып турушубуз керек деп мен өзүмдүн диссертациямда да жаздым эле. Ошон үчүн мына бүгүнкү ошол Кыргызстанга келе жаткан Өзбекстандын президенти Шавкат Миромоновичтин бүгүнкү күндөгү Кыргызга жасаган мамилеси буюрса эки өлкөнүн келечектеги биргелешкен иш аракеттерине дагы оң таасирин тийгизет.